Күнүңөр менен урматтуу достор, биз убада бергендей эле бүгүн жыма күнү саат 11:00 балдарды өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камилова эжекебиз конокто. Андыктан ушул балдарды жаш курактан кичинекей балдарды кантип өнүктүрсө болот жана кандай туура тарбия бериш керек, мына ушул тууралуу кызыктуу суроолоруңар болсо узатып олтуруп дароо ушул жерден жоопторду ала алсаңар болот жана мындан тышкары 0704 00 46 08 WhatsApp номерлерине да суроолорду узатып, жоопторду алып турсаңыз болот. Саламатсызбы Айгүл же? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Негизги биз сүйлөй турган тема бул абдан кызыктуу темалардын бири. Себеби дегенде ар бирибиз өзүбүздүн балабызды мындай боорукер, ар тараптан өнүккөн, өзүнүн кийинки турмушунда жакшынакай ордун таап, мээримдүү ушундай бала чоң өйсүн деп эңсейбиз. Ал үчүн биз ушу бала төрөлгөндөн баштап эмес, бала эненин боюна бүткөндөн баштап ошол жөнүндө кам көрүүнү башташыбыз керек. Себеби акыркы илимий изилдөөлөрдүн негизинде бала эненин боюнда болгон түбүлдүк кезинде 6 айынан баштап анын баардык жанагы мүмкүнчүлүктөрүнүн баары өнүгүп баштайт экен. Себеби мисалы акыл эстик жагынан өнүгүүсү, социалдык жагынан өнүгүүсү, дене боюнун өнүгүүсү жана эмоциялык өнүгүүсүнүн баарынын алгачкы ушу пайда болушу эненин курсагында болгон кезде пайда болот. Кийин бала төрөлгөндө көпчүлүк учурда биздин ата энелерибиз, чоң апа чоң аталарыбыз бул эчтекени билбейт, эчтеке укпайт, бул эмнени түшүнбөгүлө деген көз караш менен карайбыз. Биз абдан чоң жаңылышабыз. Себеби дегенде ушул бала төрөлгөндө баардык ушул өнүгүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн колдонууга даяр болуп төрөлөт экен. Салыштырмалуу айтып кетсек, көпчүлүгүбүз 3 жаштан ашканда бала бакчаны ойлоп баштайбыз. Тили чыгып баштаганда китеп окуп же болбосо мындай баарлашууга даяр болуп баштайбыз. Ага чейинки баланын курагында биз такыр көңүл бурбой эле анын көпчүлүк учурунда курсагын тойгозуу менен алек болуп, же болбосо анын кандайдыр бир баягы бытовые потребности деп коет орусча, ошолорун чечкенге аракет болуп эле башка анын өнүгүүсүнө көңүл бурбай калабыз да. Бала төрөлгөндөн баштап баланын тилин өнүктүрүүгө көңүл бурушубуз керек, анын эмоциясын өнүктүрүүгө көңүл бурушубуз керек, анын акыл эстик жагын өнүктүрүүгө көңүл бурушубуз керек. Сөзсүз түрдө денелик жагына дагы көңүл бурабыз. Айтып кетсем, 9 айында баланын ошол баардык өнүгүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрү эң жогорку деңгээлге жетет экен. 9 айлык кезинде ойлонуп көрсөңөр, 9 айдан кийин ал улам ылдыйлап баштайт экен. Биз 9 айлыгында баланы тилин өнүктүрмөктөр, анын керек болсо анын көзүнчө бул эчтекени билбейт деп жаман сөздөр менен урушуп, мушташып баргандай нерселерди да кылып жасайбыз. Эң баса белгилеп кетчү нерсе, эң алгачкы жагдай ушул суроолордун түшкөн суроолордун буга чейинки берилген талкууланып жаткан темалардан алып карасак, эң жакын кишиси бул энеси болуп саналат. Ошондуктан эгерде балаңызга жакшы ийгиликтүү келечек кааласаңыз, энеси жөнүндө камкор болушубуз керек. Анын эмоциялык жагдайын, психикалык жагдайын, сөзсүз түрдө туура тамактануусуна көңүл буруп, энелерге болгон мээримибизди төккөндө ошондо гана эне өзү канчалык деңгээлде өзү тыйынч абалда болсо, баласы дагы ошончолук абалда ошондой өсүп чоңоет. Төрөлгөндөн баштап эми өтүп кетсек, баягы кеңештерге. Төрөлгөндөн баштап балаңыз менен сөзсүз түрдө баарлашыңыз. Эмчек эмизип аткан учурда, ушул учурда өтө эне менен баланын ортосундагы эмоциялык байланыш өтө тыгыз болот. Күнүнө бир 15-20 мүнөтүңүздү балаңызга бөлүп, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрү
ошо балаңыз менен кичинекей төрөлгөн балаңыз менен баарлашууга аракет кылыңыз. Айтып бериңиз, сүйлөп бериңиз, же болбосо өзүңүздүн кайсыдыр бир проблемаларыңыз менен балким чечишип, жумушка барып келдим, ушундай кызыктуу нерселерди көрдүм деген сайын бала ошонун баары кызыктуу болот балага. Ошол учурда баланы эрке кылып албайбы? Эч качан эркелик бул эки башка нерсе. Балага көңүл буруу менен эркелик бул башка нерселер. Эркелик бул кандай деп айтсам, эркеликтин да чеги болот. Ал жөнүндө да кийинчерээк эме кылып кетсек болот. Дагы бир айтып, баланын өнүгүүсүнө дагы кандай салым кошо алабыз? Кичинекей китепчелерди, жомокторду, биздин чоң апаларыбыз бизге кичинекей кезибизде бешик ырларын ырдап берчү. Ошондой ырларды, фольклордук жактан кайсыдыр бир чыгармаларды, ошол чоң жакшынакай сүрөттөрү бар, баягы түстүү боектогу китептерди ушу балаңыз төрөлгөндөн баштап ошол балаңыз менен ушул ишмердүүлүктү аткарсаңыз, балаңыздын тили эң биринчи бат чыгат, проблемалар, мүчүлүштүктөр болбойт тилинде. Андан кийин бала өзүнө өзү ишенген мындай инсан болуп жаралат. Себеби кайсы учурда адам өзүнө ишенет, ал өзүнүн жакындарынан, көпчүлүк учурда үй бүлөсүнөн ишеним болуп турган убакта адам өзүнө ишенген, демек күчтүү, баягы конкурентоспособный деген инсан болуп, адист болуп чоңоет. Эркелик жөнүндө суроо берип калдыңыз. Сүйүү, мээрим төгүү, көңүл буруу бул эркеликке жатпайт. Эркелик бул эки мааниси бар. Бала эркелеп жатат, терс баланын проблемалык жүрүм турумун эркелеп жатат деп биз ошого кош көңүл кылып коебуз. Эч качан андай болбойт. Бала эч нерсени мындай жөндөн жөн ал баягындай проблемалык жүрүм турум, ыйлаганын же болбосо баягы биз күтпөгөн жүрүм турумду көрсөтүп калышы мүмкүн. Себеби мен айткандай баардык анын жана мүмкүнчүлүктөрүнүн баары ал ошол менен кошо төрөлөт. Ошол өнүгөт. Кандай сиздер үй бүлөңүздө шарт түзүп, кандай үй бүлөңүздө балаңызга мамиле жасасаңыз, ошол мамиленин баардыгы бала кийин сизге кайтарып берет. Биринчи балаңыздын көйгөйлүү жүрүм турумун анализдегенден алгач, өзүңүздүн жүрүм турумуңузду анализдешиңиз керек. Себеби дегенде бала социалдык көндүмдөрү ал бир гана чоң кишилерди тууроо аркылуу өнүгөт. Же болбосо жанындагы жакындарынын жүрүм турумун карап социалдык көндүмдөр өнүгөт. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе бул сөзсүз түрдө балага сен эчтекени билбейсиң, кичинекейсиң, сен эмнени билмек элең, сен жасай албайсың деген мындай ишенбөөчүлүк нерсени жасабаш керек. Ошондо биз анан чоңойгондо бул эмнеге өз алдынча эчтеке жасап кете албайт, эмнеге бул өз алдынча чечим кабыл албайт деген суроолор пайда болбойт да. Себеби кичинекейинен баштап баланы өзүбүз өзүнүн курагына жараша чечим кабыл алганга үйрөтсөк, ошончолук балабыз өз алдынча кийин чечим кабыл алган балада болуп чыгат. Баланы тарбиялоо менен өнүктүрүүнүн айырмасы бар? Жок, баланын тарбиялоо жана өнүктүрүү бул тарбиялоосу өзүнчө, өнүктүрүү өзүнчө, эч качан андай каралбайт. Себеби баланын өнүгүүсү, тарбиялоосу, окутуусу бул мындай чырмалышкан нерсе десек болот. Мен жана айтып кеткен 4 өнүгүү жааты бар, бул тармактары бар. Бул социалдык жактан өнүгүүсү, бул демек ушу коомчулукта өзүнүн ордун таап, башка коомдун мүчөлөрү менен баарлашууга үйрөнүү жагы.
Андан кийинки дагы кийинки эмес, ушул эле бир катар бул акыл эстик өнүгүүсү, эмоциялык өнүгүүсү, денелик жактан өнүгүүсү, анан акыл эстик өнүгүү менен сөзсүз түрдө баланын сөзүнүн байлыгы деп азыр айтып атабыз. Бунун баардыгы биргелешкен. Эгерде бир жагынан кемчилдик болуп калса, экинчи жагы сөзсүз түрдө жабыркап, бала ал тараптан дагы өнүгүүсү баягы кармалып калат. Мисалы, эгерде баланын энеси эмоциясын билдирбеген, мээримин төкпөгөн же болбосо ошол эле мындай балдар үйүндө чоңойгон балдар менен салыштырып көрсөңүздөр, сүйүүдө, мээримге бөлөнүп төрөлгөн бала, бөлөнүп чоңойгон бала сөзсүз түрдө акыл эстик жагынан дагы, денелик жактан дагы, эгерде кандайдыр бир төрөлгөн бир мүчүлүштүктөр болбосо, ал сөзсүз түрдө ал ошол тараптан дагы өнүгүүсү батыраак болот. Биз баланын, мен дагы бир баса белгилеп кетчү нерсем, бул эч качан баланын тилинин чыгышын күтүп, анан кийин мен тиги өнүктүрүп баштайм деген нерсени, бул таптакыр мындай өтө чоң жаңылыштык да. Биз азыр коомчулукта кенен тарап атат, ушул 3 жашка чейин кеч деген Уран Sony компаниясынын негиздөөчүсүнүн китеби бар. Аны кыргыз тилине которулган. Биздин китеп саткан магазиндерибизде дагы бар алар. Ошолорду алып окусак дагы ошол айтылганда 3 жаштан кийин кеч деп. Дагы бир эме мындай, билбейм, экономический жагынан далил десек, Хекман деген ушундай экономикалык аналитик болгон экен. Ал экономикалык аналитик ушу өзүнүн Нобель премиясын эмне кайсы суроо үчүн алган. Ал ошол чоң укмуштуу аналитик, ал мынтип айткан: эгерде балаңызга $1 салсаңыз кичинекей кезинде, ал чоңойгондо сизге $7-10 чейин кайтарым берет деп. Бул эч бир экономиканын бир дагы бөлүгү мынчалык мындай инвестицияны кайтарым бербейт экен. Ошон үчүн ушул дагы балким сиздерге бир мындай түрткү болоттур. Мисалы кыргыздарда сиз айтып кетпедиңизби, мисалы кол тийбей отур, жөнөтүр деп ушундай тарбиялоодун канга сиңип калган нерсе деп коет да. Анан башка өлкөлөрдөн мындай ошолордон алып келип кыргыздарга үйрөтүп атасыздарбы? Азыркы учурда биздин баягы глобализация маалында биздин жарандар көпчүлүгү ар кайсы жакка чыгып, келип, көрүп, баардык нерселерди, жакшы жактарын дагы алып атышат. Буга чейин мисалы бир 5 жыл мурун биз айыл жергелерине барып, балаңды урбашың керек, балаңа кой, отур, туурба, жылба, эчтеке жасаба, мынтпе деген бир гана тыюуларды салбаш керек дегенде, көпчүлүк учурда биздин ата энелерибиз биз менен мындай туура эмес түшүнүшүп, бизди кээ бир учурда мындай биз менен баягы кайым айтышууга чейин жетишкен. Акыркы 2 жылдын 3 жылдын арасында ушу баланын өнүктүрүүсүнүн маанилүүлүгүн көпчүлүк ата энелер, көпчүлүк чоң апалар деле түшүнүп калды. Себеби алар өздөрү деле салыштырып көрүп атышат да, канчалык деңгээлде өздөрү эчтеке жасаба, тийбе деп, өздөрү дагы жолугушуулар болгондо айтышат: менин ата энем ушундай баспа, турба деп коркок кылып, мындай өз алдымча бир иш жасаганга же чыгармачылык жагынан, же болбосо сен айыл жака турмушка чыгасың, мугалим эле бол деп, ага жөндөмү барбы жокпу деген ошондой нерселер көп кездешүүдө. Чынында эле биз эл аралык уюмдар, мамлекет тарабынан дагы уксаңыздар керек, жакында эрте өнүгүү боюнча өтө чоң улуттук 1 форум өттү. Ал форумду баягы патронаж ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн астында өттү.
көптөгөн резолюция кабыл алып, көптөгөн суроолор сунушталды. Эгерде ошол сунуштоолордун баары ишке ашып кетсе, Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп кетет деп ишенемин. Себеби азыркы учурда адамдык ресурсту өнүктүрүү, адамдык ресурска инвестициялоо бул өтө мындай маанилүү нерсе да. Ата энелерибиздин жакынкы арада эле биз бир изилдөө жүргүзүп келдик. Өзүңүздөр канчалык деңгээлде өзүңүз балаңызга көңүл бурасыз, эмне кантип жасайсыз, эмне ойнойсуз, кандай кыласыз. Ал жерде каалоосу жөнүндө сөз болгон жок да, баардыгы эле даяр баласына ушул өнүгүүсүнө салым кошконго. Бирок кантип деген өтө көп суроолор бар. Ошол суроолорду чечип, ушундай ар кандай тренингтерди уюштуруп, бала бакчалардын астыларында энелер мектебин ачып, мисалы Баткен областында ошондой көптөгөн жакшы иштер жүргүзүлүп жатат азыркы учурда. Атайын мектептер барбы дейт, ошо ата энелер үчүн же болбосо курстар? Азыркы учурда андай Бишкек шаарында мен билбейт экенм, көпчүлүк учурда мен ошол региондорго чыгып иштегендиктен көпчүлүк областтарда азыркы учурда ошол энелер мектеби деген өтө чоң бир программа болуп атат. Ошол жагынан дагы бала бакчаларда, мектептерде ошондой класстар ачылып жатат азыркы учурда. Бардык жерде деп айтпасам дагы, ушул өздөрүнүн ыктыяры менен ошол мугалимдер, ошол бала бакчанын жетекчилиги же мектептин жетекчилиги, сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн колдоосу менен ушундай энелер мектеби деген ачылып жатат. Андан сырткары акыркы 2-жылда ушул мен көрсөтүп да кетсем болот. Ушул Билим берүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ушул ЮНИСЕФтин техникалык колдоосу менен ушундай төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо жазылып чыккан. Бул ушу ЮНИСЕФтин сайтында, министрликтердин сайтында илинип турат. Бул жерде ачып карасаңыздар, баланын жана мен айтып кеткен 4 өнүгүү тармагы менен индикаторлор бар. Ушул кайсы куракта бала кандай нерсени, кандай көндүмгө, кандай билимге ээ болору, эгерде андай билимге ээ болбосо кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек деген көптөгөн кеңештер бар. Ата энелер ушуну карап да колдонуп, күтүп отура бербей жазышса болот. Андан сырткары Кыргызстанда дагы бир маанилүү бир документтин бири бул төрөлгөндөн 7 жашка чейинки баланын күндөлүгү ата энелер үчүн. Азыркы учурда ушул тапшырма берилди. Мен билишимче негизи план боюнча ушул күндөлүк ар бир баланын төрөлгөндө, төрөт үйүндө таратылат деген план менен иштелип чыккан. Ал күндөлүк дагы ушу баланын туура так жакшы өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишеним бар. Ошол энекелер роддомдон сурасаңыздар болот, бизге күндөлүк бересиңер, качан бересиңер деп. Баланы өнүктүрүүдө атасы көп салым кошуш керекпи же энесиби дейт. Көпчүлүк учурда энеге шылтап коюшат го, мисалы үчүн кыргыздарда делечи, баласы жаман иш кылса энесин тартканда деп, жакшы иш кылса о менин балам деген дейчи. Ошол жөнүндө айтып кетсең. Эми бул дагы бир биздин улуттук менталитеттин мындай бир терс көрүнүштөрүнүн бири деп эсептейм. Себеби эне көбүрөөк салыш керек, ата азыраак салыш керек деген эч кандай мындай бөлүү болбош керек, эсептешүү болбош керек. Эненин өзүнүн салымы бар, атанын өзүнүн салымы бар. Сөзсүз түрдө атанын салымы эненикинен мындай баалуулук жагынан кемирээк деп да айта албайм. Ата эне экөө бирдей, бир туугандары бардыгы бирдей салым баланын өнүгүүсүнө, бирдей мээрим, бирдей сүйүү, бирдей билимдерин, бирдей колдоо көрсөтүп
түш бул өтө зарыл нерсе да. Анда туура эмес турбайбы? Мисалы энесине кызын берип койгон, сенин кызың бул деп, же болбосо баласына атасын эметип берип койгон, бул туура эмес. Бул дагы туура эмес нерселер. Биздики биздин баягы кээ бир чала эксперттерибиз бар. Гендердик суроо дегенде эле бул кызды эркек бала кылып, эркек баланы кыз кылып деген мындай тырмакчада айтып атам. Ушундай балким ойлор кетиши мүмкүн. Эч андай бул андай эмес. Бала эгерде биз эми мисалы айтып кетсек, ошол эле Терешкова космонавт, мындай карап көрсөң эркектин профессиясы космонавт болуш. Бирок ошого жөндөмдүү, ошого кызыгы бар, ошол жакта ийгиликке жеткен адам. Эмнеге аны бөлүп коюш керек болчу? Ушундай көпчүлүк учурда биз тыюу салып атып, биз баланын ары табигатынан берилген кайсыдыр мүмкүнчүлүктөрүнө тыюу салып коебуз да, балта чаап коюшубуз мүмкүн. Мындан 100 жыл мурун, мисалы, азыркы айтып кетип аткан Монтессори педагогикасы бар, өтө педагогикалык система, өтө мындай балага өтө мындай гумандуу, баланын өнүгүүсүнө өтө кылдатык мамиле жасаган педагогиканын бири. Ошол киши деле эң алгачкы Италиядагы врач, дарыгер болгон. Азыркы учурда биз үчүн ал мындай смешно да, кантип ушундай сымалдуу көп мисалдар бар да. Мындан бир 10-15 жыл мурун аял киши машине тепкен аялдар өтө эле аз болчу. Бирок замандын талабына жараша, замандын баягы агымына жараша биз балдарыбызды өнүгүүсүн чектебешибиз керек да. Гендерлик таанымалынан карап, кыздар только муну жасаш керек, эркек балдар муну жасаш керек, бул туура эмес. Бир гана эмнени айткым келет, гендердик тарбия берүү бул балабы кызбы баягы анысына карабастан өнүгүүгө бирдей шарт түзөт. Сөзсүз түрдө бизде дагы көпчүлүк үй бүлөлөрдө бар. Сен турмушка чыгасың, сен тамак жасаганды билсең болот, үй тутканды билсең болот болду деп. Бул дагы туура эмес. Канчалык деңгээлде энеси өнүккөн болсо, ошончолук деңгээлде өнүккөн бала болот. Мисалга айтып келсем, Сингапур өтө өнүккөн мамлекеттин бири. Ал жерде мамлекеттик программа бар. Ушул бала эне таза оорулардын баары жок болуш керек, энеде ошондо гана таза бала төрөлөт деген да. Таза идиште таза нерсе болот деген, мындайча айтканда. Ошондуктан баягы бизде көпчүлүк жолу ушуларды айтып калышат. Ой, эчтеке болбойт, мен деле чоңойгонмун, мен деле таяк жеп чоңойгонмун, мен деле там мындай кылып чоңойгонмун, тигиндей чоңойгонмун. Балким ошол заман ошого ылайыктуудур. Азыркы заман башка заман болуп атат. Себеби дегенде биздин өлкөбүздүн жарандары канчалык башка жарандар менен же башка өлкөлөр менен конкурентоспособный болсо, ошончолук биздин өлкөбүздүн өнүгүүсү алга жылат да. Эгерде биз илгеркидей эле жок, эчтеке болбойт, сен баласыңбы, сен эчтекени чечпейсиң, сен кызсың, сен окубай эле кой деген болсо, анда биз өнүкпөй калабыз. Урматтуу достор, бизде конокто балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камелова эжекебиз бар. Андыктан ошол балдарды өнүктүрүү боюнча суроолоруңар болсо узатып олтурсаңар болот дейт. Айгүл эже түбүндө жогоруда айтып кетпедиңизби, мындай жөндөмүн билиш керек депчи, анан бала 3 жашка чейин өнүгөт жакшы депчи. Ошондо 3 жашка чейин бала эмнеге жөндөмдүү экенин билип алса болобу? Сөзсүз түрдө. Кантип билесиз? Аны үчүн мен айткандай күнүнө бир 15 мүнөттөн кем эмес убакыт бөлүш керек. Күнүнө эне баласын эмизип аткан учурда энеден башка бөлөк адам өз баласын ошончо энечилик сезе албайт да. Ошонун баары билинип, көрүнүп турат. Себеби биз, мен мисал эле келтирсем,
кичинекей бала келип мен сени менен камыр жуурушайын же болбосо бирдеме жасашайын деп сөзсүз түрдө ошондой кылат. Биз жок тур кой деп турабыз. Себеби анын артынан жыйнагыбыз келбейт. Бир өтө орустардын бир кызыктуу бир блогторунун бирөөсү, бир Анна Быкова деген бар, как стать ленивой мамой деген да. Биз ошол ленивая мама болуп коюшубуз керек да кээдечи. Себеби биз баардык нерсени өзүбүз жасап атып, баланын жөндөмүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин да биле албай калабыз. Себеби ал өзү жасап көрбөйт. Өзү биз аны жөндөмүн чыгара койбой эле кой, тур, баспа, кылба деп өлтүрүп салабыз. Ошондуктан балага көпчүлүк учурда ошол нерселерди уруксат берип, билбейм, кошо жасашып, төгүп койгон жерин өзү арчып. Мен мисалы баламды 4 жашында өзүнүн байпактарын жуучу. Сөзсүз түрдө, конечно, анын артынан кийин мен ал көрө электе артынан жууп кайра таза кылып жайып койчумун, бирок барган сайын ал сүйүнүп, ал өзүнүн керектүүсүн сезип, өзүнүн мага жардам берип атканын сезип, өзү бирдемеге жөндөмдүү экенин билип, өзүнө болгон ишеними артат да. Мындай нерселер көп, ар бир эне өзү сезет мунучу. Просто мындай жок дебеш керек да. Мисалы ата-энелер деген 11-классты бүтүп атканда же болбосо мектепке кирип, сен мисалы өздөрүнө карап мугалим болосуң же сен айтып атпайсызбы, же болбосо врач болосуң деп коет да. Ошо 3 жашка чейин баланы ошо ата-эне каалап ошого кызыктырып койсо, ошого жөндөмдүү болуп кете алат. Же андай болбойт. Негизи бул өзүнүн социалдык жагынан баягы ордун табуу болуп атпайбы, кесипкөйлүк нерсе. Социалдык ушу коомчулукта өзүнүн ордун табуу, ошол коомго өзүнүн салымын кошуу, бул кичине кечирээк кезде пайда болот. Бирок баланын, айтып атпаймынбы, ар бир курагында өзүнүн өнүгө турган жактары бар да. Ошол ар бир курактын өзүнүн өнүктүрүүчү нерселерин өнүктүрүшүбүз керек. Мисалы, төрөлгөндөн 1 жашка чейин бала бардык нерсени оозуна салып берет. Себеби ал бардык нерсени даамдап көрүп, кармап көрүү аркылуу анын өнүгүүсү ошол жактан күчтүү болот. 1 жаштан кийин ал бутуна туруп, мынтип өзү мындай бутуна турган учурда биз канчалык деңгээлде ушул маанилүү экенин билбейбиз да. Себеби ал ушул үй жактагы жүргөндөн баштап бутуна турган менен канча обзор, анын дүйнөгө болгон көз карашы кеңейет да. Ошол жагынан. Андан кийин, ошолдон кийин ал баардык нерсени кармап көрүп, жасап көрүү аркылуу өнүгөт. Себеби анын баягы предметная деятельность деп коет психологияда. Бардык нерсени мынтип кармап, бул китеп, бул окуш керек экен деп ал сезбейт. Ал китепти карап көрүп, кармалап көрүп, чоңдорду туурап, демек бул мындай экен деп сезет да. Ошол эле пультту карайлы, ошол эле телефонду карайлы. Телефонду мисалы балага эмне үчүн телефон кызык? Телефондон маалымат алат. Биз бул айлана чөйрөдөн ала албаган маалыматын бала телефон аркылуу алып атпайбы? Ошон үчүн биз көп суроо берет. Канткенде телефон деген зыяндуу? Сөзсүз зыяндуу, бирок гаджеттер да пайдалана билиш керек. Эмнеге телефонго кызыгат? Маалымат алат. Ошон үчүн сырттан маалыматты көбүрөөк берсек, ошондо телефонго кызыкпай калат. Биздин энелерибиз эмне кылат? Чарчаганда телефонду карматып коет да, өздөрү кошо телефон менен отурушат. Эч качан туура эмес. Бул мен сиңдилерим бар, мага чалганда мен айтам, мага убактыңды кетирбе. Мен ушакташпандан көрө балаң менен сүйлөш, балаңа көңүлүңдү бур. Кээде тарынып да калышат, бирок азыркы учурда өздөрү дагы мынтип туура түшүнүп калды да. Дагы бири жана айтып кеткен туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, каалаганын жасатуу деген. Каалаганын жасатуу дагы бул каалаганын мындай бычакты алып чуркоо деген нерсе. Кайсы учурда тыюу салыныш керек? Баланын ден соолугуна зыян келтирүүчү нерсе да, сөзсүз түрдө тыюу салынат. Анан кийин кайсыдыр бир баалуу нерселер болот, үйдө же болбосо жашоодо. Ошол учурларда тыюу салдырып, бирок
тыюу салганды дагы түшүндүрүп айтыш керек да. Эмне себептен сен ысык чайды кармабашың керек. Себеби сен күйүп каласың, колуң ооруп калат. Ушундай андан ошол жасап жаткан ишмердүүлүгүн артын түшүндүрө билиш керек да. Анан кийин бала дагы билиш керек. Чоң адамдын буюмдары бар, кичинекейдики бар. Бул менин буюмдарым, буларга тийбешиң керек. Себеби бул өтө маанилүү, менин жумушума керектүү, же болбосо мындай деп көп түшүндүрүү иштери менен тыюу салыш керек сөзсүз түрдө. Анан такыр эле эчтекеге тыюу салынбаса, анда анархия болуп кетет. Тыюу салуунун дагы түшүндүрүп салуу. Андан кийинки дагы тыюу салынуучу нерсе бул башка бирөөгө залакасын тийгизбей турган нерселер болот. Бирөөнүн баласын тиштеп коюу, же оюнчугун тартып алуу, мындай жалпы адамдык мындай бир жүрүм турумга мындай туура келбеген нерселерге дагы тыюу салыш керек. Баланы үйрөтүш керек. Ошондо гана бала баягы такыр мындай бир эмеси жок эрке, мындай обу жок эрке деп коет го бизде, ошондой эрке болбойт да. Түшүндүрүү аркылуу тыюу салыныш керек, ал сөзсүз түрдө керек. Мисалы үчүн азыр кичинекей балдарда сиз айтып атпайсызбы, колунда бир нерсе алып жүрсө, коп алып кел жууп ал, сындырасың деп урушуп коет. Ал баланын ошондой психологиялык жактан өнүгүүсүнө терс. Сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Себеби айтып атпайбызбы, мен азыр өзүмдү мындай, мен деле ушул советтер доорунда чоңойгон адаммын. Көпчүлүк учурда мындай тыюулар болгон бизге деле. Балким ошол жагынан да мага да терс таасирин тийгизген жактарын мен азыр байкап анализдеп көрөм да. Өзүмдү салыштырып көрөм, өзүмдүн балдарым менен, менден жашыраактары менен. Аларда болгон кайсыдыр бир характерин, мүнөзүнүн кайсыдыр бир мүнөздөрү менде жок. Себеби ошол менин оюм боюнча ошо тыюулардын жыйынтыгы деп. Баланы бардык нерсени дагы бир баланын өнүгүүсүнө чоң таасирин тийгизген нерсе бул өнүктүрүүчү чөйрө. Өнүктүрүүчү чөйрөнү бир гана ата эне түзөт. Эгерде сиз сына турган кайсыдыр бир баалуу нерселерди бала жете турган жерге коюп койсоңуз, ал сөзсүз түрдө аны алат. Себеби ага кызыктуу. Ал жылтырап турат, же болбосо бир башкачадыр, башка өзүнүн оюнчуктарынан башкачадыр. Себеби оюнчуктар күндө көрө көргөн оюнчугунан тажап да кетет, ага жаңы маалымат керек. Ошондо өзүбүз бардык нерсени мен мынтип айтам да, байкагын бала жетпей турган жерге, көрбөй турган жерге коюш керек. Бала мисалы алып аны сындырып, же болбосо өзүнө залака тийгизип койбой турган жерге коюш керек. Особенно кичинекей кезинде, 1 жаш, 2 жашка чейинки кезинде. 3 жаштан кийин бала ал көпчүлүк учурда 3 жашка чейин баланын эне менен болгон, жакын кишилер менен, үй бүлөсү менен болгон эмоциялык байланыш өтө күчтүү болот. Ошол эмоциялык байланышты канчалык деңгээлде биз канааттандыра берсек, бала ошончолук бардык жагынан өнүгүүсү дагы мындай жакшы болот да. Балага кайсы учурда ыйлап баштайт. Биз бир гана эмнени ойлойбуз? Курсак ачып калды, же болбосо бир жери ооруп атат деп. Кээде жөн эле энесинин астына алып отуруп, эмне кылып, же мындай деп сүйлөшүп, же болбосо кел бул китебиңди көрөлү, же карачы буну карап көрөлү, кел буну карачы деп ошондо алаксыткан нерселер болгондо бала сөзсүз түрдө алаксып, ошол байланышты кайра мындай сезип калат дагы, и тынчып мындай өзүн жайлуу сезип калат да. Bunun баарын кары адамдарга кантип түшүндүрөбүз дейт. Туура эле айттым да, карылар мурунку замандагылар десек, мен мисалы кичинекей баланы ойгула эчтеке болбойт, мынтип ушинтип эле чоңойгонсуңар, сен деле ушинтип чоңойткон, же болбосо ооруп атса ойдун майын сүгөп кой деген сыяктуулар болот. Ошону карыларга кантип түшүндүрүп бериш керек? Эми мен азыр муну айтып атканда, мен биздин ата энелерибиз, же болбосо биздин чоң аба, чоң аталарыбыз туура эмес тарбиялады дегенден алысмын. Себеби ошол заманга ылайыктуу, ошол учурга ылайыктуу бизге тарбия берген.
бирок азыркы замандын талабы башка. Мен ошентип эле түшүндүрөт элем, азыркы замандын талабы башка. Ошондуктан балам момундай алып көрсөк кичинекейинде ошол эле көпчүлүк эмелер айтат да, элдик бизде анда тыюу болгон эмес да кичинекей, балким бешикке салып коюп жанагы эмеси жагынан болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда кичинекей балдар ушу эненин туура тамактануусун, туура азыктануусу менен чоңойгон. Ошол эле учурда ошол болгон эмнеден болгон оюнчуктар менен ойногон. Азыркыдай даяр оюнчуктар жок, именно чыгармачылыгын өнүктүргөн оюнчуктар. Мен азыр эстей берем да, кичинекей бир чыгурчактарды жасайып, ар кандай нерселер менен жасап ойночубуз. Ал деген өтө көп чыгармачылыгын өнүктүрөт. Азыркы өнүккөн замандын дагы бир жаман таасири бар да, ушул бардык нерсе даяр. Бирок башка жагынан алда канча мындай өйдөлөп, тепкичи өйдө башка жагынан чыгармачылык өнүгүшү мүмкүн. Менимче ушул сиз туура эмес кылып атасыз дебей, заман башка, мен ушундай окудум, ушундай экен, көрсө деген 3 жашка чейин кеч болуп калат экен. 9 айлык кезинде бардык нерсеси эң жогорку деңгээлде, адамдын жашоосундагы болгон бүт мүмкүнчүлүгү 9 айлыгында эң жогору жакка жетет экен деген нерсени түшүндүрсөк, картаңдар деле түшүнөт болуш керек, себеби алар деле көрүп атат замандын талабын. Биздин чоң апа чоң аталарыбыз, таят ата энелерибиз балдарына мындай жаманчылык каалабайт го деп эле ишеничтемин да. Мисалы 3 жашына чейин ата эне өнүктүргөнгө жетишпей калса, же болбосо жашоодо ар кандай нерсе болот да, мисалы ата энеси жок болуп калса, же жумуштап кетип, кайнене чоң ата чоң апасынын колунда өскөн бала кийин бул өзүн өзү өнүктүрүп ошол нерсеге жете алабы, же такыр эле кеч болуп калабы? Жок, эми биз эми азыр менин максатым баягы 3 жашка чейин кийин кеч деген дагы сөз, бирок эми кеч экен такыр эле бүттү өнүкпөй калды деп калбаш керек. Ал ылдыйлап баштайт. Мисалы 6 айында баштайт өнүгүп, мындай пайда болот. Анан 9 айга чыкты. 9 айда эң жогорку деңгээлине чыгып туруп, анан акырындап азайып баштайт да. Ошол азайып бараткан кезде деле өнүктүрсө болот. Бирок канчалык эрте өнүксө, ошончолук бышык болот да. Канчалык эрте өнүксө, ошончолук жакшы болот. Мисалы биз үй салып атканда деле бардык эле ушул эмени келтирет. Фундаментибиз жөн эле лайдан, таштан чаптап бирдеме кылып койдук. Үстүнө деген эмени бетондон койсок, сөзсүз түрдө ал прочный болот. Ошондой эле да. Өнүктүрүшсө болот. Эптеп үй болот, эптеп эме болот дегенде, чатыр жабылат, эптеп болот. Бирок баягы табигаттан берилген мүмкүнчүлүгүнүн бардык нерсесин мындай колдонулбай калат да, ошол жагы айтылып атат. Урматтуу достор, бизде конокто эрте куракта өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камелова эжебиз. Андыктан суроолор болсо узатып олтурсаңар болот. Айгүлжан, 3 жаштан кийин же болбосо мектепке барышат да, 5 жаштан кийин, анан ошондон кийин башталат да, ата энесинен мектепке бөлүнөт. Анан ошондо бүт баары күч менен башталат. Сен уже мектепке кирдиң, сен тамгаларды үйрөнүшүң керек, тийини бүт үйрөнүшүң керек. Ошондо балага күч келип, жалкоолук же болбосо башталат. Сөзсүз түрдө. Себеби дегенде буга чейин ал баягы жоопкерчиликти тарбиялоонун дагы өзүнүн убактысы бар. Ушу 2 жашта эле бала өзү жоопкерчиликке үйрөнүп калбаса, кийин кыйналып калат. Өзүн өзү тейлөө жагы деген бар. Өзүн өзү тейлөөнү 1 жаштан баштап эле бала 3 жашка чейин өзүн өзү тейлеп, өзүнө керектүү нерселерин жасап калыш керек. Себеби бала үчүн мындай сырткы мындай тартип, мындай порядок, внешний порядок деп коет. Эмнеге биз ошону талап кылабыз? Баарын ордуна кой, жыйна, мындай кыл деген нерселерди, бул ушу сырткы тартип болуп калат. Ошо сырткы тартип бала 5 жашка, 4 жаштан ашканда, эми ар кимиси ар кандай да, мындай жекече ар ким баланын өзүнө жараша болот. Ошол учурда ошол сырткы тартип ички тартипке пайда болот да. Кээ бир биз карап турсак,
такыр эле тартиби жок, мындай комната эмеси деле жыйналбайт, жумушунда деле башаламандык, бирин баштап экинчисинин аягына чыкпай эле ушундай болот. Ал ошо ички тартиби жок адамдар болот да. А бул ошол карап көрсөк, ошо төрөлгөндөн баштап башталат. Төрөлгөндө убактысы менен тамак, убактысы менен нерсе, режим, же болбосо ошол эле оюнчуктарың ордуна жыйна, кийимиңди мындай кыл, биринчи муну кий, анан муну кий деген нерсе баланы ошо ички тартипке тарбиялайт да. Анан ошондон жана жоопкерчиликтүү адистер, жакшы ата-энелер мындай баарын логика менен, баарын мындай биринин артынан бири жасаган нерсе ошондон пайда болот. Мектепке барганда дагы бул бала үчүн өтө чоң стресс. Себеби жаңы нерсе, жаңы чөйрө, анан жаңы талаптар. Ал буга чейин тартипке көнбөсө, эгерде кайсыдыр бир окуганды үйрөнөт, ал жазганды балким үйрөнөт, эсептегенди үйрөнөт, бирок башка бирөө менен баарлашканды, башка бирөө менен бөлүшкөндү, же ошо жалпы талаптарга баш ийгенди, же болбосо 40 мүнөт же 30 мүнөт ошо отуруп бергенди ал үйрөнө албай калса, ошол жагынан кыйналат да. Биздин ата-энелер көпчүлүк учурда мынтип башташат. Бала бакчаларга да ошондой талаптар бар. Менин балам окуганды билет, окуйт дегенин баласы билбейт экен, же болбосо меники билбейт, аныкы билет экен деп салыштырып баштайт. Мен дайыма айтам, урматтуу ата-энелер, баланын мектепке окууга даярдыгы бул анын китеп окуусу менен, же болбосо анын жазганы менен, же эсеп чыгаруу менен чектелбейт да. Жана мен айтып кеткен нерселер ал да канча маанилүү баланын өнүгүүсүнө. Тийгизген таасири да көбүрөөк болот. Анан биздин кыргыздар мындай жакшы жагы бар, билимге өтө мындай аябай мындай эме беришет да, маани беришип, ушу көпчүлүк учурда университеттерди бүтүрүп деле бир билимдүү болуп калсын, дипломдуу болуп калсын деп акыркы тыйындарын там сатып, билбейм, карызга батып, ошол жагынан жакшы жагы бар. Ушуну бир гана кичине ылдыйлатса деген эме сураныч да. Кээде карандаш сатып бер, же болбосо альбом алып келип бер, же болбосо китеп алып кел десең, 500 сомдук китеп эмнеге кымбат деп башташат. Мен ошону сурайт элем. Азыр 500 сомдук китеп алып бердиңиз. Кийин сиз 50 миңдик эме төлөп атасыз, контракт. Азыркы 500 сомдук сатып берген китебиңиз балаңыздын өнүгүүсүнө ошо 50 миңдик контрактка караганда ал да канча маанилүү да. Ушул мындай эмесин алмаштырышса, себеби биз ойлойбуз, эл эмне дейт, кызын окутпаптыр, баласын окутпаптыр, же болбосо менин да балам ушинтип эме болсун, диплом алып алсын, эптеп мен милдетимден кутулайын. Ал жакшы нерсе, балам билимдүү болсун деп. Бирок ошону кичине ылдыйлатыш керек да. Мектепке барганда да биз талап кылабыз, окуу, себеби ал жерде баа коюлат, ал ошо улам тепкич жогорулаган сайын талап жогору болот. Бияктан биз даярдап бербесек, сөзсүз түрдө биздин балабыздын эмеси. Ошо кичинекей кезинде ата-энесинен мындай өнүгө албаган бала кийин өзүнүн баласына билим алып эле баласын өнүктүрүп кете алабы? Же андай кичинекейден билим албаган эме баласын да тарбиялайбы? Билим тарабынан өнүктүрүп кетиши мүмкүн. Себеби билим алат, бирдемени үйрөнөт. Эми билимди бериш принципи оңой эле да, мындай окутуу, мектепке бересиз, же болбосо жакшы мугалимге бересиз, же болбосо эптеп кыйналсаңыз дагы курстарга жибересиз, ОРТга даярдайбыз. Антип билим алат бала, билимди бере алат адам да. Бирок билимди сиңирип алыш үчүн адамда көп башка нерселер дагы бар да. Тарбия, таалим бар. Ошо билимди кийин колдонуш керек. Анан билим алып эле өзү отура бербейт да бир жерде. Адамдарга аны бериш керек. Ошол тарапчактарынан бере албай калышы мүмкүн. Өзү сүйүүнү билбеген адам
чоңойгондо башка бирөөнүгө сүйүү бериш, сүйө албаган адам дагы башка кишиге сүйүүнү да бере албайт да. Мээрими жок жерде чоңойгон адам мээримсиз сөзсүз түрдө болот. Көпчүлүк азыр ата энелерине карап көрсөк, ата энелерине өтө жакын эмес эмелер да көп. Эмне себептен ата энеси түшүнбөйт, же болбосо жанагы мени ата эне түшүнбөйт, менин досторум түшүнөт, же менин көчө түшүнөт деген азыркы учурда көп. Биздин учурда деле бар болчу. Бул болгон нерсе. Себеби поколение бири бирин түшүнбөгөн нерселер болот. Бирок ушунун бардыгын үй бүлөдө колдоо, үй бүлөдө мээрим, үй бүлөдө сүйүү болгон жерде бул проблемаларды мындай чечүү жеңилирээк болот да. А эгерде өзү жанагындай нерселерди билбесе, ушул жагынан ал бере албай калат. Айымжанда убакыт өтүптүр. Акыркы энелерге кайрылууңуз. Энелерге, аталарга, жакындарга, ушул бардык эмелерге кайрылып кетет элем. Ушу кичинекей бала сизге берилген бир керемет нерсе да. Ушул кереметтин ичинде ушунчалык көп нерсе бар. Ошону өзүңөрдүн баягы турмуштагы мындай кайсыдыр бир проблема же болбосо бир чечилбеген кандайдыр бир суроолор менен эле алек боло бербей ушул кереметти калтырып койбош керек да. Сөзсүз түрдө күнүнө 15 мүнөт убактыңыз максимум макул. Кийин өзүңүз байкап каласыз. Кымбат баалуу оюнчук сатып берерден көрө чогуу балаңыз менен бирдеме жасаңыз. Буга чейин бир суроо болду эле, кандай оюнчук сатып бериш керек? Мындай элемент жөн эле бир чүпүрөктөн ушул эки столду бириктирип туруп, үй кылып, кошо ичинде үй ойносоңуз, итти бал ошончолук балага мээрим маанилүү болот. Бир гана кийими бүтүн, элдин катарында, эл катары курсак эмне жетпейт деген нерсени менен эле алек болбой, балаңызга көбүрөөк мээрим төгүңүз. Эгерде бир Януш Корчак деген бир өтө жакшы бир акын, жазуучу, ушундай философ болгон, педагог, врач, ошол айтканда, эгерде карылыктан ачуунан жеп калбаш үчүн балаңыздын өнүгүүсүнөн азыр ойлонуңуз деп. Себеби биз караганда эмнени күтөбүз балдарыбыздан? Жылуу жумшак сөздү күтөбүз. А эгерде өзүңүз ошону бербесеңиз, балаңыз андайды сизге кайтарып бербейт. Урматтуу достор, бизде конокто балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камелова эжекебиз болду. Айгүл эже, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, ден соолуктарды каалайбыз. Дайыма эле ата энелерге жардам берип, балдарды өнүктүрүүгө саламыңызды кошуп жүрө бериңиз. Достор, мен силер менен коштошом. Кийинки эфирлерде жолугу чакта сак саламатта тургула, бизге суроолорду узатып, жоопторду алып турсаңыздар болот. Ал үчүн 0704 00 46 08 WhatsApp номерине жөнөткүлө. Жана дагы биз WhatsApp'тан группа ачтык. Кошулууну кааласаңар, ал жерге атыңарды жазып жөнөтсөңөр, мен группага кошом. Саламатта калгыла. Жакшы калыңыздар.